Улуттук биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Ушул дем алыш күндөрү Борбор калаада жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы өткөргөн рейдтин жыйынтыгында 50дөн ашык мас айдоочу кармалды. Ичип алып рулга отургандар азайбай эле, тескерисинче күн санап көбөйүп жатат. Мындан сырткары бүгүнкү программада ири көлөмдөгү баңгизатты сатууга даярдап жаткан кылмыштуу топтун аракеттери тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Кыздарыңыз, сен саңылтам ба? О, Ким айтты? ертеден бері сөйлемесіз. Ертеден Я не могу мой видео снимать, это нелегально, понял? Блин, зачем он мой видео снимает без моего разрешения? Я решил. Вы зачем решали? Это заявление не от меня, это заявление от вот этого человека, понял? Я сам чуйский, меня там еще не получили. А я будущий блогер, короче, вот меня осудили ни за что. Я там не любитель, там я вот блогер, короче. Адатта күн кирээр менен эле Борбор калаанын көчөлөрүндө жол эрежесин одоно бузган айдоочулар көбөйө түшөт. Белгилүү болгондой, алардын көбү спирт ичимдигин ичип алып рулга отургандар. Бул жолу дагы жол коопсуздук кызматкерлери рейдке чыгаары менен бир нече мас айдоочу кайгуул кызматынын кылтагына илинди. Процедура боюнча ар бир кармалган айдоочу республикалык наркология борборуна алынып келип, мас же соо экени расмий тастыкталат. Бул жолу дагы наркология борборунун иши таң атканча тынган жок. Текшерүү иштери наркологияда тесттен өткөрүү же протокол толтуруу сыяктуу жол коопсуздук кызматкерлери аткара турган иш-чаралар оңой олтоң эле же тынч эле өтүп кетпейт. Тиешелүү органдын өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүп, жоопкерчиликтен оңой кутулуп кетүүгө аракет кылгандары канча. Маселен, мына бул сиздер көрүп турган унаа 4 апрель түнкү саат 1:30 чамасында Бишкектин Абдрахманов жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинен токтотулган. Себеби айдоочунун адаттан тыш аракеттери шек жаратып, кызматкерлер алдан эсени сезгендей. Азыр унаа ээсинин кылык жоруктары боюнча тартылган видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Продуйте и кровь, и мочу, все сделаем. Да, возьмите. Ну, продуйте, мочу. Я не буду. Что, поэтапно, да, эгер үйлөгөндөн кийин болсо кровь кетет. Да. Правильно? Как правильно будет? Поэтапно же, да? Первый этап это дуть, да? Второй этап будет, я второй этап одобряю. Первый этап я не одобряю. Так же не пойдет же, да? Я отказываюсь. Я отказываюсь. Вы отказываетесь от прохождения медицинского свидетельствования? Отказываетесь. Кровь возьмите и мочу. Если вы отказываетесь, значит вы отказываетесь. Чекай, кровь и мочу возьмите. Я Смотрите, получается, тогда вы не отказываетесь, вы проходите медицинское свидетельствование. Если вы отказываетесь, значит вы отказываетесь от прохождения. Кровь и мочу возьмите. Я не отказываюсь. Тут я не собираюсь, потому что там... В смысле не собираюсь? Это процедура такая? Это процедура такая. Я отказываюсь. Вот. Вы можете отказаться, значит отказываться от отказываюсь. всего. Да. Вы от всего. Рейд учурунда жол коопсуздук кызматкерлеринин көзүнө дагы бир унаа илинди. 5 апрель түнкү 12 чамасында Борбор калаанын Абдрахманов жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде токтотулган мына бул унаанын ээси спирт ичимдигин ичип алып рулга отурган. Кызматкерлер андан ары айдоочунун мас же соо экенин расмий тастыктап, анын кыймыл аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн зарыл болгон бардык иш аракеттерди аткарышты. Кээде мас айдоочулар каратып туруп эле калп айткан учурлар болот. Мына бул сиздер көрүп турган унаа Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен токтотулган. Айдоочунун ичимдик ичкени алыстан эле билинди. Ошого карабай унаа ээси күнөөсүн мойнуна албай жатты. Бирок республикалык наркология борборунда дарыгерлер анын мас абалында экенин тез эле аныктап беришти. Андыктан айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого токтотулду. Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ушул дем алыштарда өткөрүлгөн рейдте 50дөн ашык мас айдоочу кармалды. Көбүнчөсү Борбор калаанын көчөлөрүнөн. Маселен, мына бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа Жалгичи районунда Тыналиев көчөсүндө жол эрежесин одоно бузгандыгы үчүн токтотулган. Айдоочу унаадан түшкөндө эле андан спирт ичимдигинин жыты буркурады. Ал мас болуп алып машина айдап келе жатканын дароо эле мойнуна алды. Бирок айдоочунун алкоголдук ичимдик ичкен ичпегенин расмий тактоо үчүн республикалык наркология борборуна алынып келинди.
Бул жерде автоунаа ээсинин мас экени расмий тастыкталган соң өзүнө тиешелүү протокол толтурулуп, машинасы айып короого киргизилди. Хотел домой, там, где-то 800 метров. Там, Бул айдоочу Бишкек шаарынын микрорайон Жумалиева көчөсүндө токтотулган. Рейд негизинде, сатуучунун рейд негизинде токтотуп текшерген учурда оозунан спирттик ичимдик жыты келген. Ошого байланыштуу наркология бөлүмүнө келип текшерген учурда положительный результат чыкты. Азыркы учурда автоунааны айып короого киргизебиз жана тийиштүү протокол түзөбүз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында эл аралык трансулуттук баңгизат тобунун кылмыштуу ишмердигине бөгөт койду. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Маалыматка караганда мыйзамсыз жүгүртүүдөн 44 кг 420 грамм синтетикалык баңгизат алынып, 7 кыргыз жараны кармалып, 3 нарколаборатория аныкталган. Кармалган баңгизаттардын базар баасы 266 миллион 520 миң сомду. Башкача айтканда 3 миллион АКШ долларын түзөт. Бул заттын 1 граммы 6 миң сом. Синтетикалык баңгизаттары чөйрөсүндөгү кылмыштарды талдоо көрсөткөндөй, бул мыйзамсыз ишке 30 жашка чейинки жаштар активдүү катышып жатат. Буга байланыштуу УКМК менчигинин түрүнө карабастан жарандарды жана уюмдарды баңгизатка байланышкан кылмыштардын алдын алуу максатында жаштар менен түшүндүрүү иштерин активдүү жүргүзүүгө чакырат. Эске салсак, баңгизат каражаттарды, психотроптук заттарды же алардын аналогдорун мыйзамсыз сатып алуу, сактоо, ташуу, даярдоо же жөнөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат жана мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу менен жазаланат. Ранее судим? Нет, никогда. Сколько уже работаешь? 1 неделю. По признакам преступления, предусмотренной статьей 282, часть 3 Уголовного кодекса Республики, это незаконный оборот наркотических психотропных веществ в особо крупном размере. Милициянын кайгуу кызматынын рейди учурунда 102 ыкчам номуруна Борбор калаадагы батирлердин биринде чет элдик жарандардын чырдашып жатканы боюнча маалымат келип түшкөн. Ыкчам кызматкерлер айтылган дарекке дароо жетип келишти. Териштирүү учурунда белгилүү болгондой, Пакистан жана Бангладеш мамлекетинин жарандары бири-бирин алдоо жолу менен 120 миң сом акчаны убактылуу жашоого уруксат алып берем деген негизде алып койгон. Бирок айткан милдеттенмесин аткарбай, жабырлануучунун каражатында кайтарып берүүнү каалаган эмес. Милиция андан аркы териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн бул окуянын бардык катышуучуларын сурак берүү үчүн алып кетти. Ви не могу мой видео снимать, это нелегально, понял? Блин, зачем он мой видео снимает без моего разрешения? Я решил. Вы зачем решать? Это заявление не от меня, это заявление от вот этого человека, понял? Или нет? Зачем ты ругаешь тогда? Просто поэтому вы внутрь мой дом пришли, я вам сказала, я вам объясняю, это какие проблемы. Мне можно документы, телефон Документ я вам покажу, вот видишь, это мой документ, у меня все есть, виза есть, Я не паспорт есть. документ. Я поговорил, это хозяин. Нет, минуточку, сейчас я вам покажу. Зачем немного вот это? Громче говоришь мне. Просто поэтому. Вот, это мой паспорт, видишь? Сейчас, минуточку. Это мой виза же. Это уже по 24 год, по 25 год. Он его давал 132 тысячи сомов за виза. Он говорит, я тебе дам виза Сербия и то я тебе дам билет. Ну он поддельный виза дал и поддельный билет ему давал. И потом, когда он денег спросил, ну, давай денег меня, мой денег верни мне. Он говорит, у меня денег нету, я сейчас тебе уже билет давал. Он говорит, ты меня поддельный виза дал. Он говорит, у тебя виза не нужен, потому что у нас сотрудник на Манас Airport, который взятки получил. 6 апрель күнү номер 230 постто кызмат учурунда саат болжол менен жүзек кызматына билдирүү келип түшкөн. Салио 190 дарегинде алдамчылык беренеси менен биз тараптан Пакистан улутундагы жарандар кармалып, Серлок район ички иштер башкармалыгына тергөө бөлүмүнө жетиштүү өткөрүлүп берилди. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.